Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Күн маек программасы менен студияда мен Бакыт Сакыбаев. Өзүңүздөр билгендей, алдыда 28 ноябрда парламенттик шайлоо өткөнү турат. Мына ошол күнгө карата Борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай, деги эле бүгүнкү күндө даярдыктар кандай жүрүп жатат, эмне менен алек болуп атышат. Муну менен катар коомчулукта, соц тармактарда бир топ талаш тартыштуу маселелер бар. Эл арасынан жаралган суроолор бар. Мына ушундай майда барат. Суроолордун түйүнүн чечүү үчүн биз Борбордук шайлоо комиссиясынан чакырдык. Конок Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Айткандай, эми биринчи ушул жалпы даярдыктар жөнүндө кыскача бизге айтып берсеңиз, кандай жүрүп атат, анан олуттуу эмне маселе болуп атат бүгүнкү күндө, көйгөй катарыбы же мындай бир сиздер үчүн олуттуу болуп аткан маселе кайсылар болуп атат, деги эле даярдыктар, жалпы даярдыктардын жүрүшү кандай жүрүп жатат? Саламатсыздарбы бир жолу. Баарыбызга маалым болгондой, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо ала турган күн 28 ноябрга белгиленген. Ошол шайлоо өнөктүгүнө карата азыр Борбордук шайлоо комиссиясында бир топ жумуштар жасалууда. Шайлоо өнөктүгүнүн биринчи этаптары бүттү десек болот. Себеби дегенде бардык партиялар өздөрүнүн жанагы убагында съездерин өткөрүп, бардык кандидаттарын көрсөтүшүп, бир мандаттуу округдан дагы баары бекитилип, азыр эми агитация кызуу жүрүп аткан, башталып жүрүп аткан убагы. Азыркы Борбордук шайлоо комиссиясында эң маанилүү жана азыр биз жасап аткан жумуштар азыр көбүнчө ошол арыздар келип түшүп атат. Биз арыздарды убагында карап, ошолорго чара көрүү боюнча азыр жумуш болуп атат. Анан дагы шайлоо өнөктүгүн мындай татыктуу, жакшы өткөрүү үчүн бир топ иш-чаралар кошо жүрүп атат. Ал деген тренингтерди өткөрүлүп атат. Жанагы баарыбызга белгилүү болгондой, бул жаңы система болду баарыбызга эле. Ошол эле кандидаттар деле азыр толук мындай маалымат жок болчу мурда. Азыр ошонун себебинен кандидаттарды дагы окутуу, тренингдер өттү. Жанагы айым кандидаттарга өзүнчө тренингдер өттү. Себеби дегенде аларды да колдоо керек. Аялдарга Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан көбүрөөк колдоо дагы болуп жатат. Аларга өзүнчө ошо аялдар үчүн дагы жерлерде дагы тренингдер өткөрүлүп, ар бир тренинг 2 күндөн болду. Бир эле ошол кандидат 2 күндүк тренингке катышып, бир топ мындай маалыматтык жардамдарды алды десем жаңылышпайм. Себеби дегенде ал тренингдер, мен дагы өзүм дагы ошол тренингде ошол Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан керектүү болгон маалыматтарды кошо берип, мен ошол тренингдерде кошо катышып жүрүп аттым. Өтө мындай маанилүү десем жаңылышпайм. Себеби ал жерде мындай маалымат менен эле чектелбестен элдин алысында өзүн кандай алып жүрүү керек дегенге чейин, жанагы дебаттарда кантип өзүн алып жүрүш керек дегенге чейин мындай көп нерсе, мындай кошумча маалыматтарды алышты. Андан сырткары дагы башка тренингдер болуп жатат. Биздин Борбордук шайлоо комиссиясында жанагы элди маалымат менен камсыздап туруу үчүн колл-центрлер бар. Элден мындай жаралган жанагы суроолорго ыкчам жооп берип туруу үчүн колл-центрлер ачылган. Ал жактарга мурда дагы ошондой жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды убактынча болсо дагы жумуш менен камсыздоо үчүн алып жүрүшчү экен. Быйыл дагы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан турган колл-центр ачылган. Азыр элден келген мындай маанилүү суроолорго ошол колл-центрдегилер жооп берет. Алар алдын алып тренингдерден өткөрүлүп, азыр ошол жумушту алар дагы аткарууда. Анан дагы бир маанилүү нерсени айта кетсем, бүгүн меморандумга кол коюлду. Партиялардын, ошол биздин, сиздер да билесиздер, азыр 21 партия съездерин өткөрүп, 21 партия азыр шайлоого аттанып баратышат. Ошол партиялардын кээ бирки лидерлери, лидери келбей калгандар өздөрүнүн кандидаттарын жөнөтүштү, жанагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда азыр
80 адам катышкан иш чара өттү. Анда меморандум болуп, меморандумга кол коюлду. Анын негизги мааниси могул алдыдагы өнөктүктө жанагы мыйзамды сактоо, бири-бирин каралоо, жанагы дебаттарда дагы өтө мындай бири-бирине жанагы коюлган тартип бар, ошол тартипти сактоо боюнча негизи эле ошол бири-бирине мындай жалган маалымат таратып каралабай ошол шайлоо өнөктүгүн мындай жакшы өткөрүү боюнча меморандумга кол коюлду. Бул дагы бир жакшы мындай эме деп ойлойм, жанагы жакшы иш чара. Ушу меморандумга кол коюлгандан кийин шарттар бузула турган болсо эмне болот анда? Борбордук шайлоо комиссиясынан бир чара көрүлөбү? Негизи эле шарттар бузулганда Борбордук шайлоо комиссия тарабынан көрүлө турган чаралар бар. Ал деген жанагы тизмеден шайлоочуну, кандидатты тизмеден алып салуу же болбосо сиз айтып аткан мындай олуттуу нерселерди айтып атасыз да, фактыларды. Сиз айтып аткан жанагындай мисалы эки талапкер бири-бирин каралап койгон болсо же болбосо ошол сыяктуу майда барат нерселер үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы кийлигише алабы? Албетте кийлигишет. Эгер арыз түшсө? Арыз түшсө, анан жанагы ашып мындай каралоолор болсо, анда жөн жерден жалган жала жаап, андай мыйзамда да каралган. Борбордук шайлоо комиссиясы ага албетте чара көрөт. Меморандум эми мындай мыйзамдык күчү болбогону менен бул мындай кандидаттарды жана буга чейин округдук жанагы округтан койгон бир мандаттуу округдардан коюлган кандидаттардын арасында дагы меморандумга кол коюлду. Ар бир жерлеринде күчү бар документ да бул ортодогу, туурабы? Ал эми партиялар арасында бүгүн болду. Бул эми жанагы чоң эле эми документ, бирок мыйзамдык эмеси жок күчү, бирок ошентсе дагы жанагы кандидаттарды мындай тартипке чакыруунун, жанагы шайлоо өнөктүгүн жакшы өткөрүүгө мындай өбөлгө боло турган бир иш чара деп чоң эле жардамы бар деңиз. Сиз жанагы тренингтер боюнча, окутуулар боюнча айтып атпайсызбы? Анан аз эле убакыттар мурун ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы айтты, ушул шайлоочулардын дагы, анан шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн дагы мындай участоктардын мүчөлөрүн, мисалы мындай шайлоо тууралуу деңгээлин көтөрүү, шайлоого карата маданиятын жогорулатуу боюнча биз көбүрөөк маалыматтарды таратышыбыз керек, көбүрөөк мындай окутуп деңгээлдерин көтөрүшүбүз керек деген маселени да козгоду. Анан мисалы айылдарда, аймактарда көп эле кемчиликтер кетип атат. Аны биз кулагыбыз менен угуп, көзүбүз менен көрүп аткан маселелер деле бар. Анан ошол боюнча конкреттүү могу жерден Борбордук шайлоо комиссиясынын же болбосо ушул участоктогу, аймактагы комиссия мүчөлөрүнүн мындай кемчиликтерин көрүп атабыз, же болбосо деңгээли мындай болуп атат деген конкреттүү мындай кайрылуулар барбы? Ал боюнча эгер кайрылуу келип түшүп кала турган болсо Борбордук шайлоо комиссиясы кандай чара көрөт? Азырынча андай конкретный арыздануу, даттануулар жок. Бирок андай даттануулар боло турган болсо, иштер жүрүп атат. Айылдык жана участкалык комиссиялардын кетирген катасын ар бирин мындай жогорку тепкич менен кетет бул. Алардыкын аймактык комиссиялар караш керек. Округдук комиссиялардан кетирсе, аймактык комиссиялар караш керек. Анан эгерде аймактык комиссиялардын үстүнөн болуп атса, анда даттануу Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшөт. Алардын баарын Борбордук шайлоо комиссиясы карайт. Бирок азырынча андай даттануу жок. Биз азыр эми ушул шайлоого карата даярдыктар жүрүп атканда ушундай кемчиликтерди мындай көрө билип, анан ушул мезгилде биз жаба билбесек, шайлоо болуп аткан мезгилде кетирип аткан, ошо бюллетень салып атканда кетирген кемчиликтер бул кеч болуп калат анда. Анда Борбордук шайлоо комиссиясынын жоопкерчилигине айланып кетет да бул нерсе. Ал нерселерди алдын алуу үчүн ошол ар бир участкалык шайлоо комиссияларынан баштап ар бир тепкичкечтин баарын шайлоо комиссияларын окутуулар жүргүзүлдү бул убакка чейин. Дагы деле алар менен иштер тыгыз иштер алып барылууда. Биз менен алардын мындай онлайн дагы эмелери бар. Мүмкүн жанагы кээбирки жаралган маселелер боюнча алар Zoom менен биз менен байланышып, ар бир мындай жаралган маселени түз биз менен да чечип турушат. Мисалы жанагы
документтерди кабыл алып атканда деле кээ бирде маселелер жаралып атты. Ошондо түз бул жака кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясынын жардамы менен маселелер чечилип келип атат. Айыл жергелеринде, аймактарда жүргүзүлүп аткан дагы эле маселе түшүнбөчүлүк жагдайлар, жанагындай мисалы талапкерлердин өкүлдөрү, тарапкерлери үймө үй кыдырып, жанагындай паспорттун ксерокопиясын алышып, анан өзүлөрүнүн фамилиясын жаздыртып, анан кол койдуруп, числосунан бери тактап, ай күндөрүнөн бери жазып, анан кетип атышпайбы? Мына ушул маселе эмне деген маселе бул? Мыйзамда каралганбы? Жок, бул нерсеге катуу тыюу салынып, бул нерсе азыр бизге ал боюнча арыздар түшө элек. Бирок андай агитациянын андай түрү жана мыйзамда каралган ал нерсе. Жок, ал мисалы могу кагазга фамилиясын жаздырып, колун койдуруп кеткен документ канчалык деңгээлде күчү бар? Ал эч кандай күчү жок. Антип мажбурлап, мисалы үчүн жанагы бир шайлоочу анын бир кимди тандагандыгы купуя болуш керек. Ал ошол гана кабинага барганда өзү гана чечиш керек шайлоочу. Ал эч кандай мыйзамдык күчү жок. Эгерде ошол мажбурлоолор болуп атса, шайлоочулар кайрылыш керек. Мен өз кулагым менен эле угуп, өзүм мындай күбө болгон адам катары бир вопроста, суроодо ушундай жана тизме деп атпайлыкпы, анан колун койдуруп, анан айтып кетип атат, мисалычы. Ушул тизмеге жазылдыңыз деп айтып атат, колуңузду койдуңуз, болду, ушул талапкерге сиз шайлашыңыз керек деп ушундай түшүнүктү берип кетип атыптыр. Эгерде ушул экран аркылуу ошол адамдар, ошол талапкерлердин көрүп аткан болсо, тизгинин тартып калсын деген маселеде ушул мыйзамдуу анан агаларга карата кандай чара көрүлөт? Бул мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Бул шайлоочунун укугун бузуу. Шайлоочу ошол купуялыкка өзү ээ болот. Ал эч ким ал шайлоочуга мына паспортуң мажбурлай албайт. Бул паспортуңду алдың, эми алдык копиясын, эми сен сөзсүз түрдө бизге добушуң бериш керек деген бул шайлоо укугун бузуп аткан болот ал жарандын. Алар ошол арыз менен кайрылса болот шайлоочу. Анан негизги ушундай нерселерге бөгөт коюш үчүн жанагы домкомдорду, квартальныйларды шайлоо процессине аралашуусуна бөгөт коюп, аларга азыр административдик чаралар, анан эгерде добуш сатууларга катышып аткан болсо, аларды уголовный жанагы эмеге жазага тартуу боюнча дагы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди да. Именно ушундай нерселерге бөгөт коюу үчүн болду алчы. Азыр эгерде ошол нерселер кайталанып аткан болсо, ошол жарандар арыз менен кайрылыш керек. Участкалык шайлоо комиссияларына, болбосо аймактык шайлоо комиссиясына, же болбосо түз эле борбордук шайлоо комиссиясына кайрылса болот. Талапкерлердин документтик тастыктамаларын тактоодо, аларды документтерин кабыл алууда бир топ муурдак шайлоолордо бир топ мүчөлүктөр кетип, анан депутат болуп, анан жарым жыл иштеп, же болбосо 1 жыл, 2 жылдан кийин деле ошол кээ биринин диплому жок болуп чыгып, же болбосо дагы бир фамилиясы туура эмес болуп чыгып, ушундай бир маселелер жаралчу эле. Ушундай тактык маселесине келгенде кандай иштер жүргүздүңүздөр? Ушул так болдубу бүгүнкү кабыл алуу? Быйылкы мындай жанагы өзгөрүүлөрдүн дагы бир кирген эмеси 25 жаштан жогору, анын сөзсүз түрдө жогорку билимдүү деген талаптар быйыл жаңы кирбедиби аларчы? Жогорку билим мурда жок болчу жогорку кеңешке. Азыр бизде ошол документтерди тактоодо бардыгы алынган дипломдордун бардыгын биз Министерство образования менен биргеликте иштеп, билим берүү министрлиги алардан тактап, документти өзү негизи алар алып келгенде эле нотариальный заверенный эмени алып келип атышты дипломдорду. Бирок ошентсе дагы алардын ар бирин билим берүү министрлигинен тактап туруп, анан кандидаттарга жана регистрация талапкерлер кийин ошо каттоодон өткөндө ошол жогорку билиминин жана дипломдору тастыкталгандан кийин каттоодон өтүштү. Кээ бирки кандидаттар болду, бир эме болду, случай, бир жанагыдай учур болду. Биз ошол диплом жогорку билимдүү эмеси жанагы туура эмес болуп чыккандыгына байланыштуу, дал келбегенине байланыштуу бир кандидатты каттаган жокпуз. Андай учур дагы болду.
Ал эми жанагы башка жарандыгы бар болушу мүмкүн деп дагы бардык талапкерлердин баарын ошол башка жарандуулугунун жоктугун дагы текшерилди. Демек дыкаттык менен абдан так каралды, документтик маселелери. Так каралды. Дагы бир маселе, күрүү ушул мындай карапайым адамдардын айтуусу боюнча, бүгүнкү күндө депутат болом деп бүгүнкү жүргөн талапкерлерден сырткары дагы бир топ адамдар ушул күрөөнүн айынан талапкер боло албай калгандар көп депчи. Анан ушул күрөө суммасы боюнча дагы суроолор жаралып атат да. Эгерде күрөө суммасы ылдый болсо, көп эле адамдарыбыз депутаттыкка аралашпайт беле талапкерликке дегендерчи. Анан бул боюнча оюңуз кандай? Бир мандаттуу округтан келген талапкерлердики 100 000 сом күрөө, ал эми партиялардыкы 1 миллион сом. Менин оюмча бул мындай мыйзам ченемдүү, анан нормальный эле сумма деп ойлойм. Ошол сумманы билип эле беришкен арыздарын. Ошол кээ бирки кандидаттар ошол күрөөнү төкпөгөндүгүнө байланыштуу катталбай калгандар бар. Алардын ошол негизги себеби күрөөнү төкө албай калгандыгы дагы болушу мүмкүн, бирок андан башка дагы маселе болуп, анан күрөөсүн төкпөй коюшу деле мүмкүн да. Себеби дегенде ошол күрөөнүн ошончо 100 000 экендигин билип туруп арыз беришкен. Андан күрөө маселеси мен туура эле мындай жакшы эле сумма деп ойлойм. Себеби мурункуга караганда азайтылган да азыр партияныкы делечи. Мурда чоң сумма болчу, азыр 1 миллион болду. Дагы эле ушул деңгээл маселеси боюнча жана биз шайлоо комиссияларында иштеген мүчөлөрдүн деңгээли боюнча айтып атабыз. Эми шайлоочулардын шайлоого катышуу деңгээли боюнча аларга маалыматтарды таратуу маселеси, мындай шайлайсыңар, монтип бюллетенди колдонуш керек деген маселе. Анан ушунун ичинде дагы бир суроо жаралып атат да. Бизде азыр бюллетенди алганда бюллетендеги көрсөтүлгөн баягы нормалар татаалдашты да. Мындайча айтканда, партияны шайлайт, анын ичинде дагы бир талапкерди дагы тандаш керек деген маселе бар. Ошолорго келгенде ошолорду түшүндүрүп коюу маселеси өтө мындай. Шайлоочулар үчүн биз борбордук шайлоо комиссиясы мисалы үчүн бизге оңой болушу мүмкүн, же мамлекеттик администрацияларда, мамлекеттик органдарда иштегендер үчүн түшүнүктүү эле болуп турат. Айылдагы карапайым эл үчүн, картайган адамдар үчүн, жөнөкөй адамдар үчүн бул түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да, бюллетенде көрсөтүлгөн нерселер. Ушундан жаңылыштыктар кетип, кийин бир чоң маселеге айланбайбы? Аларды кантип түшүндүрүп атасыздар? Жаңылыштыктар кетиши мүмкүн. Биз ар бир ушул эфирлерге барган сайын баарыбыз ошол бюллетен тууралуу сөзсүз түрдө токтолуп айтып берип атабыз, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. Анан эфирди көрүп дагы түшүнбөй калгандар деле болушу мүмкүн. Чынында эки бюллетен, анан экинчи бюллетенде жанагынтип эки жерге белги коюу дагы бир топ мындай чынында мындай биздин көбүнчө шайлоочуларыбыз айыл жергесинде, анан айыл жергесинде дагы жаш өткөндөр бар. Ошолорго мындай бир аз кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Эми түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан дагы роликтер тартылып атат бизде. Ошол роликтерди эми биз соцсеттер аркылуу азыр баарыбыз мындай билип калбадыкпы эмеде, телевиденияден дагы көбүнчө азыр айыл жеринде болсо дагы жана YouTube, Facebook, ушул соцсеттерди көбүрөөк көрүп атышат азыр. Ошол соцсеттер аркылуу дагы тараталы деген азыр пикирлер бар. Биз ошол жакшы мындай доступный, мындай жеткиликтүү тартылган роликтерди ошо соцсеттер аркылуу таркаталы деген азыр пикирлер бар. Анан бизде дагы бир жардам бере турган бул жерде эмелер партиялардын өзү, кандидаттар дагы, талапкерлер дагы өздөрү түшүндүрүү иштеринде жана агитация жүргүзгөндө кошо ошол түшүндүрүү иштерин түшүндүрүп дагы кошо жүргүзүп жанагы ар бир шайлоочу менен жолугушат да. Ошо шайлоочу менен жолукканда туура түшүндүрүп, өздөрүнүн жанагы партиясын, андан кийин өзүнүн номерин айтуу менен алар дагы ар бир шайлоочуга жанагы маалыматты жеткиришет. Биз борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан эмелер телевидениялар аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу, анан ошол жанагы соцсеттер аркылуу түшүндүрүү иштерин
кенен жүргүзөбүз деген ойлор бар азыр. Бюллетенде партиянын аты көрсөтүлүп, анын ичинде партиянын ичинде кайсы талапкер экени, аты жөнү так жазылбайт, бирок номери жазылып турат. Мен 3-чү номерде болсом 3 деп ошол жерде турат. Мени шайлай тургандар 3 дегенди белгилеш керек. Бирок ошол маселе ушундай болуп атат да. Эгерде ошол кимдин канчанчы номер экенин бардыгы тең эле жаттап алыш мүмкүн эмес да. Меники 3-чү номер, сиздики 5-чи номер экенин баары эле тактап биле албайт да. Анан эшиктен келатып, мисалы, баланча талапкердики канча экен десе, ал өзү каалаган талапкердин номерин айтпайт да. Эшик алдындагы башка партиядан боло турган болсо, тиги 3кө шайлайын деп келатса, мисалы 17 деп коюшу мүмкүн. Же 15-чи номерге сала бериңиз, ошол киши ошондо деп коюшу мүмкүн. Кары картаңдарды алдап, түшүнбөгөндөрдү алдап коюшу да мүмкүн да. Ушундайга каршы кандай кылышыбыз керек биз? Ошол нерселерди алдын алуу үчүн азыр ар бир участка жана шайлоо тилкелеринде тактайлар болот, жанагы маалымат тактайлары. Ошол жерге жанагы жеребьевка менен алынган катар боюнча, жана чучугулак менен алынган катар боюнча маалыматтар жайгаштырылат. Партиялар тууралуу, анан партиялардын ар бир кандидаты тууралуу. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан азыр бир чоң эле сумма бөлүндү. Ар бир партия жана партиялардын кандидаттары тууралуу өзүнчө жанагы флайер эмелер болот, брошюркалар болот. Ошолор ар бир кабинкада болот. Эгерде ошол шайлоочу унутуп калса, ошол кабинкадан жанагы эмени алып, канчанчы номер экенин, өзүнүн кандидатын ошол жерден да тактап алса болот. Брошюрканы алат, партия тууралуу. Партияны карап, кандидаттын канчанчы номер экенин ошол жерден унутуп калгандар ошол жерден тактап алса да болот. Бул жерде мындай башаламандыктар да жаралышы мүмкүн да, эгерде барып ошол бюллетенди көтөрүп алып, шайлоо комиссиясынын кайсы бир мүчөсүнөн баланчанын номерин тактап берчи деген учурлар да катталышы мүмкүн. Ал кездерде ал тактап берип аткан учурда ар түрдүү фактыларга кабылышы мүмкүн. Мисалы, мына шайлоо комиссиясынын мүчөсү мындай көрсөтмө берип атат, мону шайла деп айтып атат деген сыяктуу фактылар катталышы мүмкүн, туурабы? Шайлоо комиссиясы антип тактап бергенге акысы жок. Андай суроолор сөзсүз болот, ал жерде жаралат. Ошон үчүн жана кабинканын ичинде ошол жерде маалымат табасыңар деп кыска информация бериш керек ал жерде. Муну менен катар бүгүнкү күндө шайлоочулардын тизмеси кандай болду? Дагы көбөйдүбү же? Шайлоочулардын саны көбөйдү. Азыр контрольный тизме илинген ар бир жана шайлоо тилкелеринде. Дагы жанагы акыркы окончательный тизме дагы илинет. Бирок ошол шайлоочулар өзүнүн эгерде тизмеден жок болсо, бир участокто эч бир жерде жок болсо, арыз жазып кайрылса болот. Бирок жанагы форма 2дей болуп, бир участкадан экинчи участкага жылганы болбойт. 90 күн калган шайлоо күнүнө 90 күн калганга чейин жылса болмок. Бирок азыр уже жылганга эмеси жок. Эгерде эч бир шайлоо участогунда аты чыкпай, тизмеде аты чыкпай атса, анда арыз менен кайрылып, өзүнүн ошол мурдагы шайлап жүргөн жерине кайра катталса болот. Буга чейин дагы бир топ талапкерлер өзүнүн талапкерлигин коюп алып, анан алып койгон учурлар да катталды, талапкерликтен баш тарткан учурлар. Анан эми алдыда дагы ошол талапкерликтен баш тартуу маселеси жаралып калса, эмне болот? Баш тарта берсе? Алдыда дагы баш тарта берсе болот, бирок шайлоо күрөөсүнүн жанагы кайтарылып бериле турган мөөнөтү өтүп кетти. Мындан кийинкилерге шайлоо күрөөсү кайтарылбайт. Мөөнөт коюлган. Ушул убакка чейин баш тартсаңар беребиз. Болбосо андан өтүп кетсе берилбейт. Берилбейт деген мөөнөттөн өттү. Алар эми мындан кийинки алып койгондор шайлоо күрөөсүн кайтарып ала албайт. Бирок азырынча бюллетень жасала элек, жасап уже баштайбыз. Эми жанагы бюллетеньге кирилип калгандан кийин ал шайлоочу эгер алынып калса, ага добуш бирөө берип алган күндө дагы ал урна аны эсептебейт, 0 болуп чыга берет аты. Бюллетеньге кирип калгандар болсо, ал бюллетенден сызылып гана коюлат. Бул партиялык тизме менен бараткандарга деле, бир мандаттуу менен деле бардыгына бирдей. Ооба.
бирдей партия менен бараткандар деле бюллетень жасалгач азыр партия кээ бирки партиялардан да чыккан арыздар болуп атат. Кээ бирки партиялардан чыгышты буга чейин деле дагы арыздар бар. Ошол кээ бирки партиянын составынан чыгам деген алардын дагы азыр бюллетень жасалганга чейин биз алардын арызын кабыл алып чыгарсак алардын аты жазылбайт жанагы жасалган брошюраларга дагы. А бирок жанагы 54 даярдагы 54 жанагы бош квадраттар ошол боюнча кала берет. Бирок ал эгер биз жанагы токтом менен кабыл алып аларды чыгара турган болсок бир партиянын тизмесинен, анда аларга добуш бергенде дагы машиналардын окубайт эмесин квадраттагы жана коюлган белгини. Аларды ошо программага киргизилгенде партиянын кайсы партиянын канчынчы номеринде кандидат жок экени белги болот дагы жанагы урналар аны окубайт. Мен буга чейин айта бериңиз, оюңузду толук айтыңыз. Анан кийин жана алар партияны дагы белгилейт да биринчи. Партияга белги коюп, анан кандидат жанагы чыгып кеткен кандидатка добуш белги коюп алса, кандидат 0 боюнча чыгат, дагы окулбайт, бирок партияга берилген добушу эсептеле берет. Эгерде шайлоочу кирип анан жанагы номердон туура эмес белгилеп алып, анан бюллетенди жараксыз абалга келтирип алса, кайра мен туура эмес белгилеп алдым, кайра мага бюллетен бергиле десе берилби? Жок, бир эле бюллетен берилет. Туура эмес белгилеп, анда чийип кайра оңдоп өзү ал испорченныйга кирип кетет, ал неме. Жок, белгилеп алганын чийип салып, башканы белгилесе болот да, Жок, ал дагы жарабай калат болуп калат. Демек, жаңылбай так белгилеш керек экен, Так белгилеш керек. Эгерде туура эмес 5ти белгилеп алып, анан жок, меники 5 эмес болчу, мен кайра эстедим, 17 болчу меники деп 17ни белгилеп, же дагы башканы белгилесе, мисалы. Ал жараксыз да. Бир жанагы бюллетен, ошол экинчи бюллетен боюнча сөз болуп атат азыр партиянын несинде. Ошол партия биринчи бөлүгүндө партияга белги коет. Партиянын жана 21 партиядан өзүнүн каалаган партияга. Андан кийин 54 квадрат. Ар бир партиянын өзүнүн 54төн эмеси бар да. Анан ошол 54төн өзүнө каалаган, мисалы үчүн 5-ке койсо, ошол бир эле 5ке коюш керек. Эгерде мен 5ти дагы жактырам, мага 7 дагы жагат деп туруп экөөнү коюп койсо, анда бул бюллетен жараксыз бюллетен болуп калат. Мен телегөрүүчүлөргө айтып коюшубуз керек, биз бул цифраларды биз мисалы эле айтып атабыз, мисалы эле айтып атабыз. Бул эч кандай өгүт иштерине жатпайт. Анан муну менен катар биз мисалы мурда парламенттик республикада жашадык, партиялык тизме менен келишкен, жалаң эле анын кандай келип депутаттар анан кантип процесс кандай жүрөрүн бардыгы тең коомчулук билет. Мисалы партиялык тизме менен шайланып аткандар тизме менен келсе, мисалы бирөө кызматын алмаштырса, же болбосо депутаттыкты мандатын таштап кетип атса, кийинкиси катар номерде турганы кийинкиси депутат болуп кала берет. Тизме менен өзүнүн мыйзамы ушундай, кийинкиси депутат болуп келе берет. Бир мандаттууда кандай болот? Бир мандаттуу бир кызматын тапшырып кетсе, же дагы бир жашоодо ар түрдүү маселелер болушу мүмкүн да. Булардын бюллетени боюнча дагы бир аз айта кетсем, ал жерде мисалы үчүн бир округтан бир 8, 10 же болбосо максимум 13кө ошондой катышып атышат азыр бир округтан. Аларда ошол биринчи бюллетенде ошол бир округтан канча кандидат катышып атса, канча талапкер, ошолордун аты жөнү жазылат. Анан тушунда жана квадратка белги коюшат. Анан бул жана сиздин сурооңуз боюнча, эгерде ошол округтан шайланып бирөөсү ошол бул жерде бир добуш болсо дагы эң көп алганы жеңип келет. Же болбосо эки кандидат бирдей добуш алып калса, кимиси биринчи каттоодон өтсө, борбордук шайлоо комиссиясынан, кимиси биринчи толук документ тапшырып, биринчи каттоодон өткөн болсо, ошол ошого да көз каранды экен. Ошого да көз каранды. Эгерде эгер эки адам бирдей добуш алып калса, ошол эң көп добуш алган адам мандат алат. Эгерде ошол жерден кандайдыр бир себеп менен же ооруп калып, же болбосо дагы бир кызматка кетип бир жанагы ваканттык мандат пайда болгон учурда, ал жерде кайра шайлоо өтөт. Кайра шайлоо өтүп, анан кайра башка кандидат келет ошол мандатка. Эгерде бир эле жыл жанагы неменин 5 жылга шайланып келишет, ошол 5 жылга шайланып 5 жылдын акыркы жылы гана боло турган болсо, мындай нерсе ваканттык
мандат пайда болгон болсо, анда шайлоо өтпөйт. Эгерде 5 жылдан мындай эмерээк боло турган болсо, убакыт көбүрөөк боло турган болсо, анда кайрадан шайлоо өтүп ошол округда анан кайра келет. Мурункудай болуп жана мурунку көбүрөөк добуш алган адам келе бербейт. Партиялык системада ошол мурункудай эле, эгерде ваканттык мандат ошол партияда пайда болгон учурда, эгер эркек депутаттын орду бошосо, анда эркек депутат келет. Эгерде аял депутаттын орду бошой турган болсо, аял депутат башка кызматка кетип же орду бош мандат пайда болсо, анда сөзсүз түрдө аял кандидат, артындагы көбүрөөк добуш алган аял кандидат келет. Балдарга көбүрөөк суук тиет. Өзгөчө кичинекей наристелерге Инфловитки ымыркайыңыздагы суук тиүү жана сасык тумоо белгилерин жок кылат. Ден соолугу чың наристе бейга менен Инфловитки наристелерге жаңы төрөлгөн учурдан тартып жардам берет. Скажите, вы экономите электричество? Да, экономлю. Получается, до этого мы проходили тренинг касательно экологии, и нам рассказывали то, что для того, чтобы внести хоть какой-то вклад, нужно иногда экономить вот электричество тоже. Ооба. Үнемдейм. Ар дайым эле үнемдейбиз. Биз чоң апабыздын колубузда өскөнбүз, ошон үчүн үнемдейбиз баарын. Ооба. Үнемдейбиз. Надо что-то сделать, я включаю. И потом выключаю. Нет. Албетте үнемдейбиз. Да, экономлю. Когда дома один, я включаю телевизор, там часа на 4 просто, чтобы шумел. Да, экономим. Я выключаю свет за всеми. Үнемдейм балам. Мен уже кария кишимин, башынан көнгөнмүн, мен хозяйкамын, ошон үчүн мен экономныймын. Электр энергиясын үнөмдөйлү. жылы 28 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо өтөт. Конституция боюнча Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын парламенти мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияларын жүзөгө ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган болуп саналат. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана жалпы тикелей шайлоо аркылуу элдин эрк ниетин билдирүүсү менен 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алат, республикалык бюджетти бекитет, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерди чечет, Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн маселелерин карайт, өлкөдө согуштук же өзгөчө абалды киргизет. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн анын чектеринен тышкары жерлерде пайдалануунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени чечет. Министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дайындоого макулдук берет. Конституциялык соттун жана жогорку соттун судьяларын шайлайт жана аларды кызмат ордунан бошотот. Конституциялык соттун жана жогорку соттун судьяларынын арасынан төрагаларын 5 жылдык мөөнөткө дайындоого жана бошотууга макулдук берет. Улуттук банктын төрагасын, эсептөө палатасынын мүчөлөрүн, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүн шайлайт жана кызмат ордунан бошотот. Акыйкатчыны жана анын орун басарларын шайлайт жана кызмат ордунан бошотот. Ар жылы президенттин кайрылууларын жана республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө министрлер кабинетинин отчетун, башкы прокурордун, улуттук банктын, эсептөө палатасынын төрагаларынын отчетторун, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасынын жана акыйкатчынын баяндамаларын угат. Президенттик шайлоону дайындайт. Татыктуу Кыргызстанды тандоо менен туруктуу Кыргызстанды тандайбыз. Өнүккөн коомдо жашап жатып, биз электр энергиясы пайда кылган жыргалчылыктарга көңүл бурбай калдык. Болбосо ар бир күйүп турган лампочка бул көбүнчө көз жаздымда калган энергетиктердин эмгеги. Кыштан чыгуу үчүн бизге 10,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясы керек. Ал эми мындай энергияны иштеп чыгуу үчүн 4 Соң көлдүн суусуна барабар суунун саны керектелет. Табиатта суунун тартыштыгы болуп турат. Бул суунун тартыштыгы келе жаткан кыш айларында эң жогорку чегине жетет. Эгер токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли контролдук белгиден төмөн түшүп кетсе, өлкөбүздүн энергосистемасында чоң коркунуч туулат. Ар бир көчөдө жана
ар бир үйдө жарык жана жылуулук болушу үчүн жепте кымбат баалуу электр энергиясын иштеп чыгууну максималдуу түрдө жогорулатууга жана коңшу энергосистемалардан электр энергиясын импорттоого мажбурбуз. Мунун баары кошумча чыгымдарга алып келет. Ошондуктан кыш айларында энергияны үнөмдөөнү абдан өтүнөбүз. Себеби энергия үнөмдөөчү лампочкаларды колдонуу жана керексиз электр приборлорун өчүрүү оңой эле. Түшүнүктүү. Биз мурдакы маек телевизда дагы ушу борбордук шайлоо комиссиясынан келген мүчөлөргө ушундай суроону бердик элек, коомчулукка ушундай жооп алып бергенбиз. Бирок эми көрүүчүлөр дайыма алмашып, бирөө көрсө бирөө көрбөй калат. Ошон үчүн ошол суроону кайталап бергенге туура келип атат. Себеп дегенде мен ушу соц тармактардан да бул суроону көп окуп атам да. Көп кайрылып атышат. Жооп берсең деле кайра эле башка адамдар сурай беришет да. Мына ошолор үчүн жооп болсун да. Айтсаңыз, бул квота деген, айымдар үчүн квота деген маселе партиялык тизме үчүн каралды беле же бир мандаттууда да барбы айымдар үчүн? Тилекке каршы бир мандаттууда квота жок. Себеби ал жерде квотаны сактоо кыйын ал жакта. Себеби дегенде ал жерде округтан ошол эң көп добуш алганга баары эме кылат. Анан бир эле орун, ошон үчүн ал жерден квотага эң көп добуш алса аял киши болсо деле жеңип келе берет. Квотаны сакташ ал жерде кыйын. Партиялык тизмеде Партиялык тизмеде 4 квота каралган. Биринчиси ошол аялдардын квотасы. Ал жерде 30%, мындай жанагы 54 кандидаттын, 54 талапкердин ар бир 4-түнчү 30%дан кем эмес аял кишилерден туруш керек. Жанагы 30%дан кем эмес деген көп болсо да болот. Кээ бирки партиялар 30%дан көп аялды алышты партиянын составына. Андан кийин ошол бул дагы бир жакшы тарабы, аялдарды ошол мандат бөлүшүүдө дагы квотасы сакталат. Калган квоталар, мисалы үчүн, мандат бөлүшүүдө алардын квотасы сакталган эмес. Аялдардан кийинки жаштардын квотасы бар. Ал жаштар 15%да түшүш керек. Ошол 54 тизмедеги 54 кандидаттын 15% жаштардан туруш керек. Жаштар дегенде 25 жаштан 35 жашка чейинки жаштар 15% түшүш керек. Ошол жаштардын 3-өө алдыңкы 25-тик тизмеде туруш керек. Анан башка улуттардын квотасы бар. Башка улутка таандык кандидаттар дагы 15% түшүш керек. Жаштардыкы тизме боюнча 15тик дедиңиз, 15% түзүш керек дагы 3 жаш, ошол 25 жаштан 35 жашка чейинки жаш кандидаттар алдыңкы 25-тикте болуш керек. Туруш керек. Могул эмелердики деле, башка улуттан келген кандидаттардын деле 15% түзүш керек алар. Негизги 54 кандидаттан, анан алдыңкы 25-те 3-өө болуш керек. Анан акыркы дагы бир квота жөнүндө айта кетейин. Ал мүмкүнчүлүгү жана ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын квотасы. Алар ошо 54 кандидаттын ичинен экөө сөз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болуш керек. Анан алдыңкы 25-тикте бирөөсү болуш керек алардын. Бирок ошол 4 квотанын тең мандат бөлүшүүдө бир гана аялдардын квотасы сакталып атат. Аялдардын ошол, мисалы үчүн 10 кандидат 10 мандатты алышса, партия жанагы 5%-дык эмеден босогодон өтүп алар жеңип келген партия болсо, мисалы үчүн бир 10 кандидат дейли, 10 мандат тийди дейли бир партияга. Ошонун биринчи 30% аялдарга бөлүштүрүлүп, анан арткан 70% эркектерге бөлүштүрүлөт. Ошол аялдардын мындай эмедеги жанагы парламенттеги ордунундай мыйзам менен камсыздоо үчүн ошол квотаны мандат бөлүштүрүлүүдө аялдарга көрсөтүлгөн мындай эме болду десек, жакшы тарабы болдук десек, мындай ишеничтүү айтууга болот да. Квота боюнча ушул сиз айтып аткан категорияларда кайсы бир партияда, мисалы
бир категорияны айталычы, эми айымдардын категориясын айтып койгонго, бир эле талапкер болсо да, анан аныкы кандай болот? 0% алып калса деле, ага эч ким шайлабаса деле келе берет анда? Эгерде аялдарга өтө төмөн болсо, мисалы. Аялдарга ошентип эч бир добуш албаса да келет деген жанагы эме бар. Бирок эч бир пайыз албай койбойт, себеби дегенде өзү берет, тууган уругу берет, ошентип мындай кайсы бир пайызды алат, бирок төмөнкү пайызды алса деле. Эгер эң төмөн пайыз алып, мисалы үчүн жанагы эркектерден эң көп алган, жанагы мисалы үчүн алардан деле бир 7 киши келип атпайбы эркектерденчи? Ошол 7-ден дагы аз ала турган болсо, келе турган 3 аял. Таптакыр добуш албай калса дагы, аялдарга ошол тизмедеги биринчи турган аялдарга биринчи 3 эмени мандатты берип, андан кийин 7 эркек алат калган эмени мандатты. Аялдар добуш албаса дагы, эгерде ошол 10 мандат жөнүндө айтып атабызго, ошол 10 мандаттын 3-өө аял киши болуш керек депчи. Ошол 3 аял киши таптакыр 3-өө тең добуш албады, бирок тизмеде бар. Бул жерде жанагы тизме бул жерде роль ойнойт. Тизмеде кимиси биринчи турса, мисалы үчүн жанагы алдыңкы 5-тикте, алдыңкы 10-дукта дегенчи, ош тизме ушул жерде роль ойнойт. А эгерде аялдар добуш алган болсо, аялдардын арасында өздөрүнчө жанагы эме жүрөт, күрөшчү. Эгерде ошол бир партияда, например, мисалы үчүн 16 аял болот минимум, ошо 54-түн арасынан. Ошол эң арттагы аял болсо дагы эң көп добуш алып калса аялдардын арасында, анда ошол аял биринчи алат. Аял киши мисалы үчүн бир партияда бирге жылып кетиши да мүмкүн. Себеби дегенде эң көп добуш жанагы лидерлерден дагы көп добуш алып калышы мүмкүн. Ал алдыга жылып кетиши мүмкүн да. Бирок ошо кантсе дагы ошол мандат биринчи аялдардын арасында бөлүштүрүлөт. Түшүнүктүү. Азыр эми 6-чакырылыш иштеп атпайбы? Депутаттар парламентте. Алардын иши качан токтойт? Алардын иши бул азыркы 7-чакырылыш шайланып келип, алар биринчи жыйын өткөргөндө булар кетишет. Рахмат, маек куруп бергениңиз үчүн. Бир топ биздин көрүүчүлөр үчүн түшүнбөгөн жагдайларды эске салдыңыз деп ойлойм. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Шайлообуз тынч өтүп, биздин мамлекетибизде бир мыйзамдуу экономикалык өнүгүү багыттарына түшөлү деп тилейли. Саламатта калыңыз сиз дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз шайлоого карата алдын ала даярдыктар кандай жүрүп жатат? Деги эле бүгүнкү күндө коомчулук түшүнбөй аткан турмуштук майда барат маселелерге байланыштуу соц тармактарда бир топ жаралып аткан суроолорго байланыштуу ошол суроолордун түйүнүн чечип, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбал Жумалиеваны студиябызга чакырдык эле. Саламатта калыңыздар.